نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүткіл адамдардың жаратушы Алла Субханаху ва Тағала шексіз мақтаулар, Құранның есімін сүйікті пайғамбарымыз, пайғамбарлардың ақыры пайғамбарлардың сәйіді сарвары болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың саламы, Аллахтың дуасы, рахматы, берекесі болсын иншалла. Алла Субханаху ва Тағала ушул Сәйидул Айям, күндердің ең сәйиді, башлаушы төресі болған, ең алдыңғы, ең абзел күндердің бірі болған жұма күніне бардығымызға құтты берекелі болып, жұма күнінде қандай дуа қылған болсақ, Алла Субханаху ва Тағала дуаларымызды қабыл қылған болсын. Алайтамға келе алмай қалғанына байланышты бізден сұранғанына ушул жерге келдик. Өзү бираз ошол иштер боюнча ошол Бишкекте бираз камалып калабыз эле. Ошол суранганына биз ордуна келип отурабыз. Бизди таанысаңыздар керек, иншалла буга чейин бир-эки жолу бул жерге келип, бир-эки жолу баян өтүп кетти иншалла. Пайгамбарыбыз бүгүнкү ушул муфтияттан берилген жалпы Кыргызстан боюнча ар бир айыл бир региондордо, ар бир айыл өкмөттөрдө же болбосо ар бир мечиттерде ошол берилген муфтияттын темасы бар. Ошол темадан чыкпай иншалла сүйлөшкө аракет кылабыз. Ал тема ошол мекенди сүйүү. Пайгамбарыбыздын хадис бар: "Хуббул ватан минал иман", мекенди сүйүү имандан. Ошол хадистин негизинде жана дагы ошол мекенге болгон патриоттулук сезим, мекендеги азыркы учурдагы эгемендүүлүктү кадырлоо, ушул тууралуу болот иншалла. Ушул кандай диний эркинчилик заман болду, ушундай заманды кадырлоо боюнча иншалла сиз менен биз ошол 10 мүнөт болсо 10 мүнөт, 20 мүнөт болсо 20 мүнөт же 30 мүнөттү кыскасы ушул жумага чейин сиздер менен ушул темада байланыша турган болдук иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Арба'ун мин саадатил мар'i ан такуна завжатуху салиха ва ауладуху абрар ва худдату салихин ва якуна ризқуху фи баладихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Төрт нерсе бар дейт. Бул төрт нерсе инсандын бактылуулугунан болот." Бул дегени кайсы бир инсанда ушул төрт нерсе болсо, ал инсанды бактылуу инсан деп айтсак болот. Ал төрт нерсе кайсы? Биринчиси айякуна завжатуху салиха. Инсанда, кайсы бир инсанда анын аялы динден түшүнүгү бар болсо, ал эркек бактылуу деп айтат. Пайгамбарыбыздын башка хадистери бар. Ал-мар'ату салиха нисфуд-дин. Жакшы аял бул диндин жарымы дейт. Инсанда, эркек кишиде диндин жарымы гана бар экен сиздечи азыр. Эгер үйлөнө элек болсо. А эгер жакшы аял алган болсо, ал ошол жакшы аял менен анын дини толукталат деген сөз да. А эгер азыр үйлөнгөн болсоңуз, ушул учурда жакшы аялыңыз болсо, сиз эң бир бактылуу инсандардын катарындасыз. Пайгамбардын хадиси. Ва ауладуху абрар. Жанагы төрт нерсенин дагы бирөөсү, анын балдары ата-энесине күйүмдүү, балдары ибадатчыл, балдары динден түшүнүгү бар балдар болгон болсо, ал инсан дагы бактылуу. Балдарынын динден түшүнүгү болсо. Ва хултау салихин, жана дагы хулатау. Анын аралашкан инсандары, тактап айтканда, анын чөйрөсү, дос жарлары, кошуналары, айылдаштары, кыскасы дегеле ушул анын аралашып жүргөн инсандары жакшы инсандар болсо, ал дагы бактылуу инсан. Сиздин досуңуз зынага эмес, балки мечитке айта турган дос болсо, мечитке чакыра турган дос болсо, арак эмес, жакшы bir мечиттин bir салым кошойлу, кандайдыр bir жакшы иштерге салым кошойлу деген дос жарларыңыз же кошуналарыңыз же ошондой bir аралашкан инсандарыңыз болсо, ал инсандардын бактылуу. А төртүнчүсү ва айякуна ризқуху фи баладихи. Анын мээнети, анын кеспи, анын иши өзүнүн шаарында, өзүнүн айылында болсо. Ал дагы өтө бир чоң бактылуу. Мигрант болуп чет өлкөдө жүргөндөрдү карасаңыздар, алар акча табышы мүмкүн. Алар жыргап жашагандай болуш көрүнүшү мүмкүн. А бирок алар мекенге болгон кусалыгы, мекенге болгон сүйүүсү, али деле ал жакта ушул мекеними бир көрсөм, туулган жерими, туулган топурагымы бир көрсөм деген арзуу менен жүрүшөт да ал жигиттерчи көпчүлүк. А эгер кайсы бир инсанда ушул төрт нерсе болсо, ал төрт нерсенин бирөөсүн эле анын рызкысы, анын тапкан тамак ашы, тактап айтканда анын иши өзүнүн айылында же өзүнүн шаарында болсо, ал инсан бактылуу деп айтылат. Бул бактылуулуктун белгилеринин бирөөсү. Kana an-nasu idha ra'aw awwala thamara ja'u bihi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha akhadahu rasul sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina.
Пайгамбар саллаллаху алейхи дейт, сахабалары, пайгамбарыбыздын сахабалары, эгер ошол Мадинада эрте жазда кандайдыр бир өсүмдүк быша турган болсо, ошол өсүм пишкан өсүмдүктүн эң биринчи мөмөсүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алдына алып келишет эле сахабалар. Алма пышабы, өрүк пышабы, башка эми кандай курма пышабы, көбүнчө курма пышабы дейт да. Кандай өсүмдүк болбосун, ошол өсүмдүктүн бышкан мөмөсүнүн эң биринчисини пайгамбарыбыздын алдына алып келишет эле сахабалар. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы өсүмдүктөн остегенден кийин дуа кылат эле. Аллахумма барик лана фи тамарина. Аллахым бизге биздин мөмөлөрүбүзгө, дыйканчылыгыбызга береке бергин деп пайгамбарыбыз дуа кылат. Аллахумма барик лана фи мадинатина. Аллахым биздин шаарыбызга тынчтык, биздин шаарыбызга береке бергин деп пайгамбарыбыз дуа кылат. Бул аксакалдардын дуасы. Жана бизде көп бар аксакалдардын, я Рабби, биздин шаарыбызга, биздин жергебизге, мамлекетибизге, айылыбызга тынчтык бергин. Айылыбыздагы кесиптерине, дыйканчылыктарына береке бергин деген дуа бул жөндөн келип калган дуа эмес. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн шаары, өзүнүн айылы үчүн, өзүнүн айылынын дыйкандары үчүн кылган дуасы. Аны биздикилер ошол пайгамбарыбыздын сүннөтү деп туруп, аткарып биздикилер дагы, биздин аксакалдар дагы көбүнчө шаарга, айылга, дыйкандарга дуа кылып кетет экен да. Бул жөндөн чыгып калган нерсе эмес. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилук ва набиюк ва инни абдука ва набиюк ва иннаху даака ли Макка. Жана пайгамбарыбыз дагы минтип дуа кылат эле дейт. Я Аллахым, албетте Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болгон. Ибрахим алейхиссалам сенин кулуң, сенин досуң жана сенин пайгамбарың. Ва инни абдука ва набиюк. Албетте мен дагы сенин кулуңмун, сенин пайгамбарыңмын. Ва иннаху даака ли Макка. Албетте Ибрахим алейхиссалам Макка эл үчүн дуа кылып кеткен. Ва инни ад'ука лил Мадина. Албетте мен өзүмдүн жашап аткан шаарым Мадина эл үчүн мен дагы дуа кыламын. Бимитли ма даака бихи ли Макка ва митлуху ма'у. Кудум ошол Ибрахим алейхиссалам Макка эл үчүн кандай дуа кылса, мен дагы Мадина эл үчүн, өзүм жашап жаткан Мадина эл үчүн кудум ошондой дуа кыламын, я Рабби деп пайгамбарыбыз дайым дуа кылып кетет. Өзүн жашап аткан эл үчүн. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыздын алдыңкы пайгамбар. Ошол Ибрахим алейхиссалам Маккада жашаган, Макка эл үчүн дуа кылган экен. Пайгамбарыбыз Мадинада жашадыбы, Мадина эл үчүн дуа кылган. Сиз Ошто Араванда жашап атасызбы? Сиз дагы Араван үчүн, Ош үчүн, Кыргызстанда жашайсызбы? Кыргызстан үчүн дуа кылыңыз. Дуаларыңызга сөзсүз түрдө болсун. Мамлекеттин тынчтыгы, мамлекеттеги эгемендүүлүк, мамлекеттеги бир дин эркинчиликке дуа кылып, ошого кызмат кылып аткан ар бир жарандарга кандай салым кошуп аткан ар бир военный, башка же болбосо медицина тармактарында болобу, же башка юридический тармактарда болобу, мекен үчүн кызмат кылган ар бир жарандарга дуа кылып кетиңиз. Алар дагы ушул мекендин тынчтыгын деп, мекендин өрчүүсүн деп кызмат кылып жашап жүрүшөт. Эгер мисалы биз көпчүлүгү жаман көрүп жүрөбүз, айып аяктардычы. Бирок алар болбогон болсо, бирини уруп, бири башка болуп, бардык нерсе низам өзүнүн тартибинен чыгып кетет да. Алар дагы ошол мекенди тартуу үчүн, мекендин тынчтыгы үчүн иштеп атышат. Мекендин тынчтыгы үчүн жан күйгүзүп бир кызмат кылып атышат. Аларга дагы дуа кылыңыз. Дуаңызда алар дагы сөзсүз түрдө болсун. Аллах субханаху ва таала Ибрахим сүрөсүнүн 34-аятында кайрып атат: "Фастаиду билlah ва атакум мин кулли ма саалтумух ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха иннал инсана лазалумун каффар." Садакаллахул азим. Ва атакум мин кулли ма саалтумух. Биз силерге дейт Аллах субханаху ва таала. Ва атакум мин кулли ма саалтумух. Силер сураган ниъматтардын бардыгын бердик силерге. Силер кандай ниъмат сурай турган болсоңор, алардын бардыгын силерге берип койдук. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер силер Аллахтын берген ниъматтарынын эсептөөнү, саноону кааласаңар, ла тухсуханы эсептеп акырына жете албайсыңар. Иннал инсана лазалумун каффар. Албетте инсан өтө бир чоң залым, албетте инсан өтө бир чоң нанкөр деп аталат. Себеби бизге берген ниъматтарды карасаңыз, бизге кандай ниъматтарды берди, ошол ниъматтарды бир эсептеп көрүңүз, бирок анын аркасына акырына чыга албайсыз. Жашооңузда жашап жүргөн, кийип жүргөн кийимдериңиз, же аяк-буякты эсептеңиз. Же болбосо бир сырткы ниъматтарды коюп, ичкиңиздеги өзүңүздүн ниъматтарыңызды караңыз. Канча инсан көр, канча инсан кулак укпайт, канча инсан буду баса албайт. А сиздин 36 мүчөңүз бардыгы соо, көрө аласыз, уга аласыз, сүйлөй аласыз. Бардык ниъматтар бар. Анан дагы айтат да инсанчы,
мен эч нерсем жок деп айтат дейт да. Намкөр инсан дейсиң да аны. Карасаңыз минип жүргөн машинасыны, үйүндө турган телевизор, колундагы оюнчак телефонду караңыз, бир 10 000, 15 000 сомдук телефон. Жеген тамагын караңыз, канча кыл тамактар турат. Анан дагы инсан айтат, мен эчтемкем жок деп айтат дейт да. Намкөр инсан деп алакыл айтат. Ушунча неаматы берди, дагы намкөрчүлүк кыласың. Ушунча неамат бар, бардык нерсең бар, дагы Аллахка шүгүр келтирбейсиң. Жерден чыгып аткан өсүмдүк дагы субханаллах деп чыгат керек болсочу. Жерден чыгып аткан бир чөп дагы өсүмдүк дагы чыгып атканда субханаллах, Аллахты арулап, Аллахты бир улуу экендигине зикир кылып чыгат. Ошол чөп боло албайсыз. Ошол чөп дагы субханаллах деп чыгып атса, анан сиз кандай Аллахка шүгүр келтирбейсиз? Ушунча неамат бар болуп туруп. Жана Аллах Таала айткандай, албетте инсан өтө бир чоң намкөр dedi, намкөр болуп калбайбы. Намкөрлүктөн Аллах өзү сактасын бизди. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолго өзү Мадина, мисалы бизде эле ысыкта жайда мына арабанда 35-40 градус болуп кетти деп канча тыбырчылап калдык да, жүгүрүп жайка бияка көлөкөй издепчи. Канча кыйналдык. Көчөдө адам жүрүш кыйын болуп калды да. Только күндүзгү түшкү убакытта көбүнчө уктамай убакыт болуп калды. А бирок Макка, Мадиналар мындан бир кыйла эсе ысыгыраак. Ал жакта зонтиксиз, башыңызда бир нерсе болбосо, 1-2 саат убакыт көчөдө тура албайсыз да. Турсаңыз жыгылып калышыңыз мүмкүн. Ошондой катуу ысык. Бир күн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой элдер уктап аткан мезгилде ошондой катуу ысыкта көчөдө басып жүрөт. Сахабалардан дагы Умар разияллаху анху, Абу Бакр разияллаху анхулар дагы ошол түшкү убакытта уктабастан көчөдө басып жүрөт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурадылар. Эмне кылып жүрөсүңөр адамдар уктап атканда деди. Силерди алып чыккан нерсе мени дагы алып чыкты дейт. Ал эмне? Ал ачкалык дейт. Ачкалыктан уйкум келбей атат көзлөрүмө деп. Адамдар дем алып аткан мезгилде мен курсагым ачтыгы себептүү мен уйкум келбей атат деди. Башка бир риwаяттарда Абу Бакр разияллаху анху айткан хадисте мен дейт бир күн пайгамбарыбыздын алдына кирдим дейт. Пайгамбарыбыз олтуруп алып намаз окуп атыптыр. Тике туруп эмес, олтуруп алып намаз окуп атыптыр. Анан мен сурадым: "Я Расулаллах, эмне үчүн олтуруп алып намаз окуп атасыз? Эмне курсак бир ооруп калдыңызбы? Бир нерсе болуп калдыңызбы?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла бисабабил жу, ла астати ан акума я Аба Хурайра" dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жок, мен ооруп калган жокмун. Балким мен олтуруп алып намаз окугандыгым себеби бул ачкалык себептүү я Абу Хурайра dedi. Мен тике туруп намаз окуганга кудретим жетпей атат, курсагым ачтыгым себептүү dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо курсагына таш байлап алып жүргөн убактар болгон. Курсак ачтырса. Анан сиздин алдыңызда ушунча неамат, ушунча өсүмдүк, ушунча тамак жегениңиз, башкаңыз кийип жүргөн кийимдериңиз ушунча неамат бар. Анан дагы менин эчтемкем жок болсо, жок десеңиз, анда чоң намкөр болуп каласыз. Аллах Таала айткандай. Мейлі пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дооруну коюңуз, кечеги союз мезгилиндеги аксакалдардын дооруну караңыз, алар кайда кыйналып жатышты. Кээ бир аксакалдардан уктук. Калардын ийинини неме кылып, чукулап, ошол жерден дагы бир нерсе таап жейли. Ошого чейин барып, тамыр жеп жашап жүргөн убакыттарыбыз болгон дейт. Тамыр жеп, бир өсүмдүктүн тамырын жеп. А ушунча кыйналып аксакалдар жашаса, анан ушунча дин эркинчилик заман болсо, ушундай бир жакшы заманда дагы шүгүр келтирбесек, дагы ибадат кылбасак, жана Аллах Таала Куранда айткандай, намкөр инсан болобуз да, биз намкөр. Намкөр болбойлу. Балким бизге берилген ушундай неаматтын кадырына жетели. Кече аксакалдарыбыз канча кыйналып намаз окуган. Мектепке барганда оозуна орозо эмесинби деп тамак ичирип, суу ичирип көргөн убакыттар болгон. Анан азыр сизди намаз окубай коюуга, орозо кармабай коюуга, ибадат кылбай коюуга, жаштар илим албай коюуга, жаштар эле эмес, чоңдор дагы илим албай коюуга кандай себебиңиз бар? Кыяматта эмне үчүн ушунча шарт түзүп бердим? Эмне үчүн илим албадың? Эмне үчүн намаз окубадың десе, эмне шылдыгын айтасыз? Мейли кечеги аксакалдар айтат, союз мезгилинде бизди тыйды, биздин башыбызды кетире деледи. А бирок сиз эмне шылдыгын айтасыз? Негизи ал дагы шылдоо боло албайт. Ал дагы бир себеп боло албайт. Анан дагы ушунча дин эркинчилик заманда, ушунчалык заманды түзүп берсе бизге,
Мектептен медресебиз, мечитибиз көп боло турган болсо, дагы кандай сизге кандай шарт керек ибадат кылганы? Илим алганы кандай шарт керек сизге? Мисалы карасаңыз, уйгурларды билебиз, уйгурлар 30 миллион, саны 30 миллионго жеткен. Же болбосо жанагы түрктөр менен күрктөр деп коет, ошо түрктөрдүн ишери күрктөр деп коет. Алар 80 миллионго жеткен калктын саны. Бирок экөөнүн тең улуттуу бир мамлекети, бир эгемендүүлүгү жок, бир мамлекет жери жок. А сиз 5 миллион кыргыз барбыз, анан ушул жерде ушунча эгемендүүлүк, ушунча бир бардык нерсебиз бар. Анан дагы шүгүр келтирбесек, ушундай мамлекетибиз бар, дагы шүгүр келтирбесек, кандай инсан болобуз биз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисин айтат: "Алиму ауладакумус сабаха ва рамия вал фурусия." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер балдарыңарга дейт, ат миништи, жаатышты жана сууда сүзүштү үйрөткүлө" деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Башка бир риваяттарда келет, алымдардын сөздөрүнөн бар, мусулман адам 5 нерсени билүү керек дейт, милдеттүү. 5 нерсе. Биринчиси жанагы пайгамбардын хадисинде келген 3 нерсе: ат минүү, жаа ойнотуу, жаатуу, жана дагы сууда сүзүүнү билиш керек. Андан сырткары кылыч ойнотууну дагы билиш керек мусулман инсан, андан сырткары мусулман инсан бир аз күчтүүрөөк болуш керек дейт. Күчтүүрөөк. Мисалы азыркы кээ бир балдарды карасаң, химика жей берип, бир Кытайдын эмесин жей берип, жанынан катуураак шамал өтүп кетсе жыгылып кала турганы бар. Колун кармаксаң, аялдын колунан айырмасы жок болуп калды да. Ушунчалык балдар слабый болуп кетип атабыз. Пайгамбар өзү деди, ушул нерселерди үйрөткүлө деди, 5 нерсе. Сууда сүзүү, ат минүү, кылыч ойнотуу, жаа ойнотуу, жана дагы бир аз күчтүүрөөк болсун. Балдарды армиядан алып калтасыз, анан балдарыңыз слабый болуп атат да. Балдарыңызга химикат берип атасыз, анан балдарыңыз слабый болуп атат. Андай болбосун. Эгер бекер жүрөбү, муктаждык жокпу, армияга дагы жөнөтөбүз. Барсын, мекенди коргосун. Эми окуп атса башка кет. Жөндөн эле. Жана өткөн күндө айттык, 20га чыккан балага эмне максатың бар десе, максатын билбей жүрөт да биздикилерчи. Бу 20га чыккан бала эмес, 40га чыккан адамда деле ошондой нерсе. Жашоодо эмне максатың бар десе, максатын билбейм. Өткөндө бирөөдөн сурасам, эмне максатың бар десе, жакшы жашаш дейт да. Ушул максатпы дейт. Жакшы жашоо бул максатпы сизге? Алымдардын сөзү бар. Иллам якун фика қостун такуну алатан ала қостил гайр. Эгер дейт өзүңдө бир жекече, өзүңдө бир максат болбосо, анда сен башка бир инсандардын максатына каражаттан башка эч нерсе боло албайсың дейт да. Бул кандай сөз? Өзүңдө бир максат болбосо, башка бирөөлөрдүн максатына каражат болосуң. Өзүңдө бир максат жокпу? Болду, бир инсан бир завод курам, башка курам. Кыскасы бир максаты бар бир инсандын. Ошонун максатында өмүр бою ошол максаттын кызматында өтүп кетесиз да. Ошондуктан өзүңүздө максат болсун. Өзүңүздө бир максат болсун. Кыздарыбызды, балдарыбызды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Аятул мунафиқ талат, иза хаддата кадибан, ва иза ваада ахлаф, ва иза тумина хан." Мунафиктин белгиси 3 дейт. Мунафикты билебиз, Ал-мунафиқуна фи даркил асфали минан нар, аят бар Куранда. Мунафиктар дозоктун эң түбүндө болот деген аят бар. Мунафиктар дозоктун эң түбүндө жайгашат деген. Эми айтып атат, мунафиктин белгиси 3 экен. Биринчиси, сүйлөсө жалган сүйлөйт. Экинчи, уада берсе уадасына каршы кылат, уадасын аткарбайт. Үчүнчүсү, ва иза тумина хан, аманатка кыянат кылат. Аларга дагы кыянат кылбайлы. Мунафиктин белгилери бизде болуп калбасын. Бизге берилген кыздарыбызды, аманатыбызды карай албай атабыз. Аны ким айтат билбейм, түшүнбөйсүң да. Ата болуп, ата айтпаса, кызың жап, ауратыңы жауып жүр, бир харам болот, бир арам болот деп, же ата айтпаса, же апа айтпаса, же эне, же тайта, же чоң ата айтпаса, же мен менен сиз айтпасаңыз, ким айтат аны? Ким айтат ал кыздарга? Аялдарга ким айтат? Ким жауып жүр дейт ауратыны? Кээ бир жерлерде ушундай аял тууралуу жапсын, ауратын жапсын деп сүйлөсө, бул төрк эле аялдарга жабышпаган дейт. Көрбөй атасызбы акыбалды? Бир шаарга чыксаңыз акыбалды көрүңүз. Бизге берилген аманаттын кандай болуп атканын көрүңүз сиз. Мисалы азыркы учурда статистика маалымат бол. Карап туруңуздар. Азыркы учурда кыргыздын кыздарынан 60 миңге жакыны Кытайга турмушка чыкты деген маалымат жүрөт азыр. 60 миңге жакын кыргыздын кызы Кытайга турмушка чыкты.
Өзүбүзчө биз кердейбиз, менин атам Манас болгон, менин атам тиги болгон, кыргыз улуу болгон, кыргыз мындай болгон деп. Али радиаллаху анхунун сөзү бар. Лайсал фата ман якулу кана аби каза ва каза. Ал фата ман якулу ана да дейт. Жигит эмес кайсы бир инсан менин атам тигиндей болгон, менин атам мындай болгон деп мактанган адам жигит эмес дейт. Жигит деген менмин деген жигит дейт. Барбы менмин деген чыккан жигит. Мен токтотом ошол зынаны, мен токтотом ошол бузуклукту, мен токтотом аракты деп чыккан жигит барбы? Биз только мактанабыз, менин атам тиги болгон, менин атам бул болгон, мен Манастын урпагынанмын деп. Манас өттү кетти, болду. Биз кайра наоборот ошол Манастын урпактарына дагы сөз тийгизип атабыз. Манаска дагы сөз тийгизип атабыз. Аялдарыбызды карасаңыз, же Манастын аялы, же Манастан кийинки ата бабабыздын аялдары жарым жылдан ашпай сан жалгырап көчөгө чыкканбы? Жаракты оозуна алып, алкаш болуп, ар түрдүү сөздөрдү талактан бери айтып, ошондой деп чыкканбы ата бабабыз? Ал нерсе көрүнгөн эмес. Кече жакында бизде пайда болуп атат ал нерсенин бардыгы. Анан өзүбүзчө кердейбиз, мен мындай болгон, атам дегендей болгон, мындай болгон, тарыхыбыз көп депчи. Жигитмин десеңиз, мен токтотом деп чыгыңыз ошону. Көрбөй атасыз, мисалы, ушу Маңгыт айлык өкмөтүнө эле караңыз. Канча жерде арак сатылат? Токтотпойсузбу? Сиз токтотпосоңуз ким токтотот аны? Ким караш керек аны? Сиз ошону демилге кылып көтөрүп чыкпасаңыз, ким көтөрөт аны? Биз жанагындай бирөөнүн аялын же бирөөнүн баласын же бузуклукта жүргөн болсо, ага кайдыгер болтобуз, биздин аялыбыз, биздин балабыздан ошол нерсеге барып атат. Кайдыгер болбоңуз ал нерсеге. Жанагы маалыматтагы өтө бир чоң уят нерсе да бул кыргызгачы. Кыргыздын 60 миң кыргыздын кызы Кытайга турмушка чыкты деген кыргыз баш көтөрбөй эле жүргөн жакшы да, андан көрчү. Анан дагы бирөө 2 ай алса, бирөө шарият бар деп 3 ай аламыз, дагы ошол эле асып алабыз, ошол аркасынан жүгүрүп жүрөбүз. Тарыхты караңыз бир аз. Тарыхка назар таштаңыз бир аз. Кыргыз ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз, Орто Азия эли ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз? Кандай акыбалга келип атабыз? Мен силерге бир окуя айтып берейин ушул жерде. Бир жигит бир америкалык кыз менен сүйлөшүп калды. Мусулман эмес, албетте. Мусулман болбогон бир америкалык кыз менен сүйлөшүп калды. Ушул Америкада жашап жүргөн болот, өзү окуп. Аны менен сүйлөшөт, башка болот, билгени кылат да кыскасы. Жүрүп, анан канча жыл жүргөндөн кийин окуусун бүтүп, анан кайра ошол өзүнүн мамлекетине келем деп атканда үйүндө чалат да. Ата апа, мен ошол америкалык кызга үйлөнөм деп чечтим. Үйлөнөйүн деп атам. Даярданыңыздар деп. Анан ата-энеси ыраазычылык берди. Биз мусулманга гана кыз үйлөндүрөбүз сени. Мусулман эмеске үйлөндүрбөйбүз дейт. Анан ал жигит эмне кылышын билбей, ары ойлонот, бери ойлонот. Андан кийин жанагы америкалык кызга исламды мактай баштайт. Ислам мындай, ислам тигиндей, исламда мындай жүрөт, намаз, фарз, харам нерселер бар мындай тигиндей, исламды мактайт. Анан ислам жөнүндө пайгамбарыбыздын өмүр баянынан башка китептерден жанагы кызга берет. Мына ушуну окуп көр деп, англисче жазылган китептер. Анан аларды жанагы кыз окуйт, окугандан кийин исламдын ушунчалык чоң улуу дин экендигин түшүнөт жанагы кызчы. Анан ислам динин кабыл алат. Ислам динин кабыл алганда жанагы жигит аны үйүнө чалат. Ата апа, жанагы кыз мусулман болду, даярдыгыңыздарды көрүңүздөр, ошол америкалык кызга үйлөнөм, мусулман болду. Анан жанагы кызга барат, ошол өзүнүн мамлекетке алып кетем сени дегенде, жанагы кыз айтат, жок дейт. Мен сага турмушка чыкпайм. Эмнеге десе? Сен мага бир китеп бердиң, пайгамбардын тарыхын, пайгамбарыңардын тарыхын бердиң. Сен мага бир китеп бердиң, анын ичинде исламдын негиздери, исламда кайсы амал харам, кайсы амал адал экендигин түшүндүргөн китеп бердиң. Мен мусулман болдумбу, ислам дининде эч качан кафирга турмушка чыкса болбойт экен. Мен сени ошол китептин жыйынтыгы менен мен сени мусулман деп эсептей албайм дейт жанагы кыз. Себеп сен мага буга чейин мен ислам динин кабыл алганга чейинки кылган мен менен кылган мамилелериң, мен менен кылган амалдарыңды пайгамбар эч качан кылган эмес экен. Мусулман адам ал амалдарды кылбайт экен, мен сага тийбейм дейт жанагы кызчы. Ислам динин кабыл алгандан кийин. Биздин акыбал ушундай болуп атат, урматтуу мусулман биrdуган. Эгер кафир, эгер бир гайри дин, ислам динине мусулман болбогон бир инсан биздин акыбалыбызды көрсө, биздин мусулман деп элестете албайт азырчы. Бир кафирдан кылган амалыбыз кафирдан айырмасы жок. Олтуруп алып карасаң, эркектерибиз тос айтып аткан, эркектерибиз гайшикте бир шайтандан бешбеттер, тирик шайтан болуп жүргөн. Аялдарды карасаң эми айтпай эле кой да анычы. Анан акыбалыбыз ушундай болуп атса, анан кийин бизге кайсы инсан бизди көрүп ушул мусулман экен, ислам дини ушундай экен деп кантип бизди аркага табыздан ээрчисин айтыңчы.
Кантип сиздин аркаңыздан эрчийт? Сиз өзүңүзгө бир назар таштам. Сиз кимдин үммөтү элеңиз билесизби? Сиз кимдин урпагы элеңиз билесизби сиздин акыбалыңызды? Сиздин атаңыз Манас болгон. Сиздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон, үммөт үчүн жан берүүгө даяр болгон. Анан сиздин өзүңүздүн акыбалыңызды караңыз, өзүңүз алганыңызды караңыз. Сүйлөгөн сөзүңүздү караңыз, жүргөн амалыңызды караңыз. Өзүңүз алганыңыз наз сигарет, арак болуп атса, аялыңыздын жүргөнү бир жарым жылга каяктагы бир башка эркектер аксакалдар көрүп алып пай деп сыктанып отурган аял болсо, кызыңыздын акыбалын караңыз дагы. Анан кандай өзүңүздү мусулман деп атасыз? Мен мусулман эмессиз дебейм муну менен. Бирок биздин жашообузда көрүнүшүбүз мусулмандын жашоосуна окшобой атат деген сөз бул. Өзүбүздүн жашообузга кайтайлы деген сөз. Бизди көргөн инсан ушул мусулман экен, ислам дининде ушундай экен деп түшүнсүн бизди көрүп. Бизде андай нерсе болбой атат. Бизди көргөн инсан кимди элестетишин билбейсиң да. Бизди көрүп исламдын баалуулугун түшүнбөй атат инсандар. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дават кылып жүргөн мезгилде, ошо өз мезгилинде. Мисалы мусулман болгон инсандардын 70-80% пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн көрүп эле ислам динин кабыл алган, сөзүн эмес. Сүйлөгөн сөзүнөн эмес, балким мүнөзүн көрүп, жүрүш-турушун көрүп эле ислам динин кабыл алышкан. Себеп жүрүш-турушу өтө бир чоң нерсе, чоң роль ойнойт да. А сиздин жүрүш-турушуңузду көргөн адам ислам террорист, ислам мындай, ислам тигиндей деген нерсени түшүнөт. Мусулмандар арак ичет, мусулмандар зына кылат, мусулмандар мындай кылат деген нерсени түшүнөт. Сиздин түшүнүңүздү көрүпчү. Андай нерсе болбосун. Биздин сүрөтүбүздү көргөндө исламдын баалуулугун түшүнсүн башка инсандар. Бизде башка жагдай болот. Ушундай дин эркинчилик заманды кадырлап айтабыз. Келиңиз. Ушундай бир эркинчилик заманда жакшы бир амалдарды кылып, биздин сүрөтүбүз, биздин тилге айткан сөзүбүз гана мусулман болбосун, балким кулк мүнөзүбүз, жүрүш-турушубуз дагы ар бири мусулмандын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөткөн